Кетип атат, а? Кетти. Башталды. Рахмат. Эме кыласыңар, демонстрация экрана кылардан мурда эмнени көрсөтүш керек болсо, ошонун баарын панель задачка свернуть деп ылдыйга түшүрүп аласыңар. Ылдыйга түшүрүп алгандан кийин микрофонду өчүрүп алыңчы. Анан демонстрация экранына кылып, ошол жерде эмнени тандайсыз, ошо көрсөтө турган нерсеңизди тандайсыз дагы. Мисалы үчүн мына бир нерсени көрсөтүп атам, мен ошону басып алдым дагы, совместное пользование деп. Башка эме чыгып калдыбы, тапшырмалар, а? Бул жерден анан ушинтип, мына тапшырма бул мындай деп ушинтип кете бересиз да. Болгон нерсенин баарын свернуть этип, ылдыйга түшүрүп алыш керек экен. Жаңылжы. Мисалы, ноутбуктан бир нерсени даярдап, анан ошону WhatsApp аркылуу ссылкасын WhatsApp аркылуу жөнөтүш үчүн телефондо эле болсо, WhatsApp кантип ноутбуктан WhatsAppка ыргыта алам? Ноутбуктан WhatsAppкабы? Эмнени ыргытыш керек? Мисалы, бир видео болобу, бир нерсе болсо, ноутбуктагыны эмеге WhatsAppка телефондо да WhatsApp. Мындай кыласыз азыр. Демонстрация экрана кылайын мен дагы. Мен WhatsApp мынерде азыр. Совместное использование. Мына WhatsApp, а? Сиздики ноутбукта да же? Мен азыр компьютерде иштеп атам да. Анан компьютерден мен ошо нени ссылкасын алып келишим керек. Биринчи ссылканы копировать этип алам. Азыр силерге көрүнбөй атат. Мен ссылканы бияктан копировать этип алып келем азыр. Силерге көрүнбөй атат да бул, а? Азыр жанагы эле сабактардын ссылкасын алып келейин азыр. Бир ссылканы көчүрүп аласыз. Копировать этип. Копировать этдим, эми муну эмеге алып келем. Мына WhatsAppка. WhatsApp'ta менде өзүм эле болгон бир эме бар, фото деген группа бар. Бу жерде өзүмөн башка эч ким жок. Ошо бир нерсени бирөөгө кетириш керек болсо, ошол жерде текшерип алып туруп анан кетирем да. Ошол жерге коём. Мына WhatsApp'ка келдим, мен ачылдым, көрүндүбү? Көрүнүп атабы? Көрүндүбү? Жок, кайра эле эмне көрүнүп калды азыр, Zoom. WhatsApp'тан чыгып Zoom көрүнүп атат. Мен интернетим начар болуп азыр эмени кайра Android. Начар болуп атат, улам түшүп кетип атабыз биз да. Эме демонстрация экрана чыгып элек да. Азыр эми кайра жөнөтөйүн, жана эмеден чыгып кеттим да. Көлдө өзү начарыраак экен деме. Азыр WhatsApp'ка келдим, мына көрүндүбү WhatsApp, Көрүндү. Мына айттым го. Эми көрүндү. Фото деген бир эме бар, группам бар. Бу жерде өзүм эле бар, менен башка эч ким жок бу жерде. Өзүм текшерип туруп анан кетирем. Ушул жерге мына койдум, жана ссылканы алып келем. Алып келип, мына мигать этип аткан жерге вставить дейм. Вставить деп туруп, күтүп турабыз кичине. Кичине күтүп турсаңыз чыгат. Мына чыкты, көрүндүбү? Компьютерде Google аккаунт ачуу деп ушуну басып коем. Басып койсом, мына ссылкасы кетти WhatsApp'ка. Жаңылжы, бул WhatsApp сиздики ноутбукта, Жок, телефондо. Телефондо турат. Мен телефондогу WhatsApp'ты ноутбукка ачып алдым. Телефондогу WhatsApp'ты ноутбукта ачып алыш үчүн мына эме бар го, көрүнүп атабы эмнер? Google. Ошол жерге эме деп жазасыз да, WhatsApp web деп жазсаңыз. Мындай чыгат да, мына WhatsApp web, көрүндүбү? Ушуну бассаңыз, нерге эме чыгат азыр. QR код чыгат да. Менкем кошулуп калган үчүн эме болуп атат да. Азыр чыгып туруп кайра кириш керек болот. QR код чыгат да, анан QR код чыкканда соткаңызданчы? Соткаңыздан жана вишчетик бар го үстүндөгү. Ошол жерде WhatsApp web деген бар. Ошону басасыз. Бассаңыз плюс деген бар. Плюсту басып туруп, анан ошо QR кодду эмеге алып келесиз. QR код деген жанагындай билесиздер да, 4 бурчтук болгон. Ошо QR кодго ошо QR кодго мынабы сотканы мындай кылып экөөнү дал келтириш керек. Экөөнү дал келтирсеңиз, сиздин WhatsApp'ыңыз компьютериңизде ачылып калат да.
түшүнүктүү эле болду окшойт а. Түшүндүк эле жасап көрсөк анан. Дагы кандай? Менде бир суроо болот. Саламатсыздар. Эй, Биринчи вебинарга кичине кечирип кирип калдым. Ноутбуктан жасагам бандикам менен. Бирок мен ошону телефонго кандай кылып кетирем да, эмегечи? Классрумга. Сиз эмнеден кетиресиз ошондо? Ноутбуктан. Кайра кайта башына. Ноутбуктан дейт. Ноутбуктан жасадым, бирок ошону мен телефонго кетиришим керек да. Эмнеге телефонго Через- кетиресиз? Классрум ан үчүн эмеге да көчүрүшүм керекпи, ноутбукка дагы? Сиз ноутбукта Классрумда. мындай кылыңыз. Сиз ноутбукта эмеңиз бар болсо, Ноутбукта иштеген ол болчу да. жок, ноутбукта интернетти улаңыз ноутбукка. Анан Уланган. классрумга кошулуп алыңыз. Кошулдуңузбу? Ал ноутбукта болуш керек, ал жанагы Басыш эме. керек да. Сиз сабактарды толук көрбөй атасыз да, ошон үчүн аябай Ооба, жеңе ноутбукка классрумду көчүрүп алышыңыз керек. Анан кетирип коесуз да. Сиз ошол сабактын башынан баарын көрсөңүз, ошондо түшүнүктүү болот да. Анан баягы эме болуп калган үчүн, кеч кошулган үчүн көпчүлүгүңөр кошуламан болуп атат да. Ошо кечирээк көрүп калдым, анан билбей калып Мындай атам. мен сизге кайра көрсөтүп атам азыр. Заданияны басасыз. Көрүнүп атабы? Görünüyor da. Ушул жерде мына Google Classroom деп турат, ушу тапшырманы басасыз. Анан бассаңыз, мына оң жогорку жагында Моя работа деген бар. Ошо жерге тапшырманы жөнөтөсүз. Мына моя работа деп чыктыбы? Ооба. Азыр мен жана жөнөткөндөрүм мен кайра кайталайм да, мунун баарын өчүрүп салайын, анан кайра жүктөйүн эми. Тапшырманы туура эмес кетирсеңиз, ушинтип X-тарды басып өчүрүп койсоңуз да болот. Сүрөт жүктөйсүз. Onun için мына добавить дегенди плюс турат, ушуну басасыз, добавить. Файлга барасыз. Файлга барып, загрузканы тандайсыз. Анан жерде сизде выбрать деп турушу мүмкүн, же browse деп турат, ушуну басасыз. Басып, анан мына лексиям бар. Кайсы жерде болсо заданияңыз, ошону таап аласыз. Меники мына рабочий столдо. Сиздики мүмкүн ИЭдедир, же дагы кайсы жерде. Меники рабочий столдо. Документте. Ошо жерде табасыз, каерде экенин. Анан ошо кетире турган документти белгилейсиз. Анан открыть дейсиз. Ачылат, күтүп турасыз. Мына кетип атат биякта. Көк болуп, мына кетти, уже бүттү. Эми сүрөт жүктөйбүз. Кайра да файлга барасыз. Загрузка дейсиз. Выбрать дейсиз. Мына сүрөт тандадым. Открыть. Күтүп турасыз. Мына кетти. Ушинтип кете берет. Анан ссылкасына келгенде, ссылканы жөнөтүш үчүн плюсту басасыз. Ссылка дегенди басасыз. Ошо ссылканы мурда көчүрүп алышыңыз керек. Мен азыр бияктан көчүрүп атам, ол сизге көрүнбөйт. Бияктан Word'ду ачып, же дагы каерде ссылка бар эле, ошо ссылканы көчүрүп келишим керек, же YouTube'данбы. Азыр мына жерде YouTube'dan деле алсак болот да. болот. Ошо ссылканы алганды билесиз да, ошо алып туруп, жана жерге келип азыр. Мына ссылка мигать этип аткан жерге келип, ставитти басам, оң жагын, мыштын оң жагын басып, ставитти басам. Басып, добавить ссылку дегенди басып коем. Мына ссылка кетти. Электрондук почта тууралуу деп. Анан отправить деп коесуз ушу жерден. Сдать деген бар, же болбосо. Меники отправить еще раз болуп атат да. Отправить еще раз деп кое берейинчи. Сдать деген дагы чыгат, анан сдать дегенди басып коесуз, болду. Ошентсеңиз ал окуучуңуз окуучу болуп жөнөтүп атасыз сиз азыр буну. Окуучуңуз сизге ошентип. Анан сиз аны текшересиз жанагыдай кылып. Дагы кимде суроо бар? Сурооңуздар болсо бериңиз. Рахмат, чоң рахмат.
Эже Ol, жаңы ol. жанагы эме PowerPoint'тагы сенин эмне дизайндарың аябай кенен көп экен го, ошону кандай кылдың же интернеттен алабызбы? Азыр PowerPoint'ты көрсөтөйүнбү? Ы, PowerPoint'ты мен азыр Анимация неме жасагандар узаракта. жанагындай гиф сүрөттөр бар экен, бизде гиф жок экен да. сүрөттөрдү интернеттен эле тапкам. Гиф сүрөттү ошо интернеттен эле жазсаңыз эле чыгат. Азыр Өзүң качать этип анан жананча менен өзүң топтогонсуңбу? ооба, топтоп аласыз да. Ошо видеодо жүрөт го, эме биринчи презентация жасаш үчүн баардык маалыматты бир папкага топтоп алыш керек. Мына ушундай алып туруп эле анан кийин дизайнды айтып атасызбы сиз, Дизайн. Дизайн, анимация. Файлга кирип, анан эмес. Файлга кирип, создать дегенде, Мына ушул папкаларын айтып атам да. бул өзү эмеде меники онда офисонда ушундайлар бар экен, өзү бар. Мендеки 16да жок экен. 16 болсо сиз аябай жаңы турбайбы? Жаңы болгон менен эме жок экен да. Аны эме эмес, интернеттен эле издеп туруп эле көчүрүп алсаңыз боло берет. Ушинтиш керек экен, Мына меники PowerPoint эме офис 2010да. Ушуну эле анан мындай кылып бассаң. Windows 10, Windows 10бу? Windows 10 эмес, Office 10, Office. Office 10бу? Microsoft Word. Windows 10 эме 12 да. Меники Windows 7 эле болуш керек, по-моему, 7 эле. Анан ушинтип иштей бересиңер. Дагы эмне суроолор берип аттыңыздар эле? Мен суроо берейин дегем да эже. Бериңиз. Кээ бир неме программаны мисалы телефон менен неме иштей албай жатпайбы, ошо эмне болот, ошону тапшырманы кантип жөнөтөбүз да? Мисалы компьютер менен иштеген программа кээ бир телефондон чыкпайт экен да, кечээ мен канча аракет кылдым, чыкпай койду да. Ооба, Анан бир программа Camtasia менен Bandicam чыкпайт. Ал үчүн сиздерге мен башка эле Xrocker'ды деле жөнөтүп койдум да. Анан эми жок деп отура бергенден көрө колубузда болгон нерсе менен жасай бериш керек да. Мүмкүн ошо башка программа менен компьютер алсаңыз мүмкүн башка программа аласыз. Соткада болсо, ошо соткада болгон нерсе менен мүмкүн сиз иншот менен жасайсыз. Ошо менен жасап өтө беребиз сабагыбызды. Биздин максат сабакты өтүш да. Чоң рахмат эже. Ошо жаңы эже ошо иншот немелерди да үйрөтөсүзбү? Мен ага жетишпей калам го, Элмира эжеке. Негизи сотка менен иштеген эмесмин. Ошо сотка менен беребиз дейм, бизчи датам али. Бирок мүмкүн болушунча сиздерге ошо аракет кылып издеп таап салып коюп атам. Ссылканы көрүп атасыздарбы? Ооба. Ошо Xrocker'дер Эмечи мына Zoom'да. Мына Zoom'да записти бассам болбой атат го немеге? Сиз аны өзүңүз эме уюштурасыз да, конференция. Сиз өзүңүз конференция уюштурганда болот ал. Бирөө уюштурганда запись кыла албайсыз. Ошондо. Организатор гана запись кыла алат да. Ошо сиз өзүңүз жана сабак өтөсүз го, ошондо ушинтип жаздыра аласыз. Башка бирөө кыла албайт да. Мен ошону өзүмө түшүп калабы, сиздин сабактарыңызды окуйм да. Колледжден катышып аткан кесиптештер барбы? Же бүт эле мектеппи? Мектеп эле окшойбуз, баарыбыз эле. Мектеп эле окшойбуз. Билбейм. Жаңыл. Саламатсыңбы, кандайсың, ден соолугуң жакшыбы? Кандай жакшысыңбы? Кандай жаксыңбы? Жакшы сабак өтүп атыпсың, ишиңе ийгилик. Бир аз жалкоолугум болуп атат, мен суроо берейин дедим эле да. Телефондо презентация жасагам да, видео сабактар жасагам телефондон. Ошолорду ноутбукка кандай кылып көчүрүп алам? Телефондун памятын бошотуш керек да. Телефон менен эмени улаштырсаң, эме менен элечи, USB менен элечи, жана зарядка бар го? Ошо менен эле туташтырып туруп эле. Шнурлар бар го? Шнур менен эле. Андан да жакшысы жанагыдай эле. Азыр дагы көрсөтүп берейинби? Жанагыдай кылып WhatsApp'ты компьютерде ачып аласыңар. Азыр WhatsApp'ты ачайын,
Азыр үчүн ушундай Zoom'дун бир эмеси бар. Биринчи ачып алып, анан ылдыйга түшүрүп алмай сайын көрсөтпөйт да. Анан басайын дагы. Азыр WhatsApp'ты ачып алайын. Компьютерде WhatsApp'ты ачып алыш керек да, сүйүн биринчи. Запись болуп атабы кыздар? Болуп атат да? Угулуп атат. Демонстрация экрана. WhatsApp. Совместное использование. Мына WhatsApp ачылды, көрүп турасыздар да? Ошол жерде мына биздин группа Санарип педагог деген. Сүйүн. Угуп атам. Анан ушул жерде мисалы үчүн бир видео сабагыңбы же эмне сүрөтпү? Презентацияларды. Презентация. Анда презентация болсо, презентация нерде сиздер жөнөткөн презентация бар эле, ошону табайын. Кечээ жөнөткөн презентациялар бар эле, ошону Видео болсо деле көрсөтөр, ошолорду видео сабак кылгам да. Мындай любой эле эме да эме. Эме убакыты бүтүп калды да. Ошо белгилейсиң да, мына белгиледиң, мисалы үчүн. Белгиленди да, көрүнөт атабы? Анан мына жерде скачать деген бар. Мына загрузить дегенчи, скачать эмес, загрузить экен. Ушу загрузитти бассаң, бул эмнеге көчүп калды, көрдүңбү? Мунун биякта оң жагында показать папке деген бар. Ошону бассаң, ал кайсы папкага көчүп калды? Мына показать папке деп бассаң, мына жерге көчүп калды. Ушуну ачсам, мына компьютерден көрүп атам мен. Ушундай кылып көрсө, ошентип эме кылсам, любой эме загрузкага. Жаңы же, мисалы, мен окуучу катары сизге тапшырмамды жөнөтсөм, анан менин классташтарым дагы ошол мисалы санап эмеге жөнөтсөм, жана биздин группагачы, классрумга ошону классташтарым дагы ачып көрө алабы же көрө албайбы? Только сиз эле көрөсүзбү же классташтарым көрө алабы? Мен эле көрөм, классташтар көрө албайт. Жакшы экен ал дагы. Балдар биринен бири көчүрүп алабы дегеним да. Жок, ал жана настройка кылганда ошондой кылдык. Ал настройкада деле эмес, любой эле эме окуучулар бири-биринкин көрбөйт, ал сиз эле көрүп, сиз баа коесуз, сиз текшересиз. Көрсө болот, анчын настройкага кирип эме алып коюш керек. Ошон үчүн башында. Мына жаңы киргендерге ушул биздин ар кимдики ар менен турат. Мына код, ушул код менен киресиз классрумга. Убакыт бүтүп калса дагы коштошо албай калбайын, бүтүп калды. Бүтүп баратат. Дагы эле 40 мүнөт кетип атабы, эмне эле эме деп келип атат го, обновить деп. Жаңы рахмат мейли. Рахмат, жаңы жеке ишиңизге ийгилик. Урматтуу кесиптештер, эртең саат 6-да жана бир жумалык вебинар уюштурбадыкпы сиздер үчүн атайын? Ошо 6-да эртең Асылбек Мадалиев өтөт, 18-нде Дүйшөн агай өтөт. Ошого активдүү катышып, суроолоруңуздарды бериңиздер, Атайын сиздер темасы эмне? Эртеңки эме билим берүү системасында QR коддорду колдонуу, жана QR код деп айтып атпадымбы? Ошолор боюнча айтып берет эртең Асылбек. Санарип академиясынын негиздөөчүсү, канча угуп жүрсөңүздөр керек. Ошол бала келет эртең. 18-нде Дүйшөн агай келет, онлайн окууга даярдык деген тема. Көрүңүздөр, Макул, рахмат. WhatsApp'та эле ссылкасы келет. Ссылка ушундай кайталануучу эме болот. Мен Zoom'дан да. Ооба, бая акысызын колдонуп аткан үчүн менде дагы акысыз да ондай акча төлөнгөн эме жок, Zoom жок менде делечи. Ошо кайталануучу вебинар болот. Бүтүп калса кайра кире бересиздер, макулбу? Ушундай болуу эле, бүгүнкүдөй. Ошо кечке болгону жакшы экен, жаңы эже. 6-да болгону жакшы. 6-да болот. Жакшы экен, рахмат. Айрыкча сиздер үчүн 4 группа. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат, ийгилик. Өзүңүздөрдү караңыздар, үй бүлөңүздөр менен аман эсен, ден соолукта болуңуздар. Рахмат. Макул, рахмат. Конференцияны бүтөм. Саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыз. Саламатта калыңыз.